YouTube блогер Дооронбек Адаханов. Вена болсо спираль түрүндө жайгашкан. Инженер болом дегендер 8 класстан кийин эле ошол училищаларга баштап 4 жылдык, 5 жылдык училищаларды окуп аякташса болот. Сабактын 60% 2 мугалим болуп өткөзөбүз. Австрияда мугалимдардын орточо айлык маянасы канча? Страховка, налог строго болгон үчүн бул жакта мындай кара жумуштарда иштеп кетем деген кичине кыйыныраак. Арбаңыздар урматтуу биздин мекендештер, сиздер менен кайрадан Door Life Media YouTube каналы. Бүгүн биз Австрия өлкөсүнүн борбору болгон Вена шаарына келдик. Бүгүнкү биздин каарманыбыз, биздин мекендешибиз бул жакта мугалим кесиби менен иштейт. Биздин жакындан ушул 20 жылдан бери кыргыз диаспорасын ушул жерде жетектеп, андан сырткары ушул жердеги биздин жаштарга үлгү болгон мекендешибиз Алидин Султанов болмокчу. Кызыктын баары алдыда, бизден алыстабаңыздар. Золушка дүкөнү Германиядан жогорку сапаттагы аялдар бут кийимдери. Бизге 30 жылдан ашык убакыттан бери ишенишет. Катталуучуларга 15% арзандатуу берилет. Алидин Султанов 1983 жылы 9 апрелде Бишкек шаарында туулган. Борбор калаадагы номер 53 орто мектепти окуп бүтүргөн. 2000-2006 жылдары 9 сентябрь университети административдик башкаруу факультетин аяктаган. Андан соң Венадагы педагогикалык институтунун экономика факультетин окуп бүтүргөн. Кесиби мугалим, дзюдо боюнча кара курдун ээси, машыктыруучу. Кыргыз, орус, немис, англис, түрк тилдеринде эркин сүйлөйт. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Кандайсыз Алидин мырза? Жакшы. Өзүңүз кандайсыз? Жакшы, рахмат. Атайын Кыргызстандан мекендештер долбоору бүгүн Австрияга келдик, Вена шаарына. Сиз менен маек курганы. Кош келипсиз. Сизди көргөнүбүздөн аябай кубанычтабыз. Биз билебиз, сиз көп жылдан бери бул жакта жашайсыз. Азыркы ушул турган жерибиз жөнүндө, анан Вена жөнүндө кыскача айтып берсеңиз. Биз азыр турган жер Каленберг панорамасы деп айтылат. Бул жакта илгери Османский империя келип, бул жакка жайгашып, Венаны алабыз деген учурда бул беттен арка жактан польшалыктар келип, поляктар келип, жардам беришкен, жардам берип, анан Османский империяны жеңишкен үчүн ушул чиркөөнү арнап ошолорго салып беришкен. Бул чиркөө. Бул поляктардын чиркөөсү. Ошо бул жакка карасак, бул бетте болсо Вена жайгашкан. Вена болсо спираль түрүндө жайгашкан. Ошол азыр карасаңар, биринчи орто жакта биринчи район, эң эски район. А негизи канча райондон Вена? Вена өзү 23 райондон турат. Ошол биринчи район ортодо эсептелет, андан кийин четирек караганда экинчи район, үчүнчү район, төртүнчү район деп 9-чу районго чейин ички райондор болуп эсептелет. Андан кийин 10-чу райондан кийин 23-чү районго чейин тышкы райондор. Азыр бул жакты карасаңыз, могул Дунайдын бул бетинде эки чоң район жайгашкан. 21-22 деп. Анан бул жакты карасаңыз, ошол бул бетте 23-чү район жайгашкан. Азыркы учурда канча калкы бар Венанын? Венанын азыр 2 миллионго жакын калкы бар. Ошо Вена өзү район, Вена шаары өзүнчө жайгашкан, анан Венанын четтеринде башка эмелер, Бундесландтар деп ошол башка областтар бар. Атайын бөлүп койшкон, Венага көп административдик жумуштар боюнча өтө көбөйүп кетпесин, өтө мында басымдуулук болуп кетпесин деп ошол Венаны өзүнчө
бөлүп коюшкан. Мындай суроодо өзүңүз көп жылдан бери жүрөсүз, анан кайсы жердин кулуну болосуз? Кантип чет өлкөгө келип калдыңыз? Австрияга кантип келип калдыңыз? Мен өзүм Бишкек шаарында Төкөлдөштө чоңойгонмун. Өзүм 53-чү мектепти бүтүргөнмүн. 2000-жылы 53-чү мектепти бүтүрүп, Турцияга сапар тартып, университет окуйбуз деп, ошо Турцияда 2007-жылга чейин Турцияда жүрдүм. Измир шаарында окудум, Истанбулда окудум. 2007 жылы бул жака Вена шаарына келдим. Вена шаарында кичине туруп, ошо анан Швейцарияда Винтерту деген шаарында, анан Сант-Кален деген шаарларында жашадым. Ошол билим берүү тармагында иштедим ошол жактарда. 2012 жылы ошол Венага келип, Венага жайгаштым. Мен келинчегим Веналык, Венада төрөлүп өскөн түрк кызы. Ошо эки балам бар. Азыркы учурда мектепте мугалим болуп иштейм. Башталгыч сабактарга сабак беребиз. 1-класстан 4-класска чейин. Маегибиздин уландысында биз азыр ушул Австрияны кыдырып, телекөрүүчүлөргө деле Австрия жөнүндө, тарыхы жөнүндө айтып берели деп атабыз. Азыркы турган жерибиз жөнүндө айтып берсеңиз. Бул Белведер деген паласт 1714-жылы салынып баштап, 1723-жылы бүткөн. Бул принц Евгенийдин паласты. Ошо бул паластын ичинде атактуу сүрөтчүлөрдөн Густав Климт деген, Кокоско деген, экспрессионизмдин, импрессионизмдин башталгыч ошо баштаткан сүрөтчүлөрдөн сүрөттөрү бар. Дагы Клаудио Моне деген сүрөтчүлөрдүн сүрөттөрү бар мунун ичинде. Ошол Тарыхый. Азыркы учурда музей экен. Азыркы учурда сүрөт музей, сүрөттөрдөн. Биз билгенден сиз ушул билим берүү тармагында иштейсиз, мугалим болуп. Анан ошол жөнүндө сүйлөшсөк, негизи эле Австрияда билим берүү тармагы кандай, система кандай түзүлгөн, мектептерде, бала бакчаларда кандай, окутуу методдору кандай? Австриядагы биринчи система бала бакчадан башталат. Бала бакчадан иштеген ата эне 6 айлык экен. Андан да кичүү убактында бере алышат. 6 жашка чейин бала бакчада болушат. 5 жана 6 жаш арасында баланы мектепке даярдашат. Мектепке даярдап, анан мектепке ыңгайлуу окуй алабы деп ошого баа беришет. Эгер окуй албаса, мектептин подготовительный класска барышат. Эгер баардык нерсе толук болсо, баланын окуу боюнча аң сезими жетерлүү болсо, анда бала 1-класска баштайт. Ошол 1-класска баштап, 2-класс, ошол 2-класстан кийин теги класс жетекчинин чечими менен 2-класстан баштап баа берилип баштайт. 1-класстагы балдарга көбүнчө баа берилбейт. Анан 2-3 класстан кийин баалар берилип, 4-класста экзамендер болот. Бааларды көтөрүү экзамендери болот. Ошол 4-класстан кийин бул жакта балдар өзүнүн багытын алып башташат. Кайсы жолго барышат. Анан дагы бир ошол мүмкүнчүлүк берилет. Биринчи 4 жылдык башталгыч классты бүтүргөндөн кийин дагы бир 4 жылдык орто мектеп башталат. Анда жакшы баалар жакшы болгондор гимназияга кетсе болот, гимназияда окушат. Баалары кичине ортончо болгондор Миттельшуле деген баягы жөнөкөй орто мектепке барышат. Ал жактан дагы өткөзүп, андан кийин дагы бир 4 жылдык эмеге барышат, дагы бир 4 жылдык
жогорку мектепке башташат. Жогорку деген 4 жылдык мектепке башташат. Ал ошол 8 жылдан кийин 8 жылдык орто мектептен кийин балдар өз багытын алып башташат. Мисалы университет окуйм дегендер матура алыш үчүн гимназияга барышат. Хател деген экономикалык, анан инженериялык мектептер башталат. Ошол инженер болом дегендер 8 класстан кийин эле ошол училищаларга баштап 4 жылдык, 5 жылдык училищаларды окуп аякташса болот. Андан кийин дагы улантам десе, университет башталат. Университеттен кийин фахохшуле деп институттар башталат. Ошол 3 жылдык, 5 жылдардан кийин мастер, 2 жылдык мастер деп ошол улантып кетет. Андан кийинкиси магистр, докторантура деп улантып кетишет. Каалоочулар. Негизи эле бул жакта бир класста канча баланы окутат, анан канча мугалим? Бир класста бул жакта 25тен өтпөйт, 25 баладан өтпөйт. Бир класста 2ден 3төн мугалим болот. Ошол 60%, сабактын 60% 2 мугалим болуп өткөзөбүз. Андан кийин мектептер саат 8ден 3:30 чейин мектептер бар. Ата-энеси иштегендерди 5:30 чейин балдарды кармайбыз. Балдарды 5:30 чейин карай алабыз. Балдарды мектептин ичинде 8ден 5:30 чейин. А бирок бир күндүк эмне дейт азайды. Жарым күндүк мектеп бар, анан бир күндүк мектеп бар. Ал бир күндүк мектеп 3:30 чейин болот. 3:30дан 5:30 чейин балдарга дагы карап, балдарды ошол ата-энеси бизге кабар берет. 5:30 чейин балам турсун десе 5:30 чейин, 4:30 чейин десе 4:30 чейин. А бирок 3:30 чейин туруу мажбур. Мажбур туруу. Оша. Балдарды карашсың, биздин көрүүчүлөрдү айлык маянасы боюнча көп кызыктырат да. Анан ушундай суроо. Негизи эле ушул Австрияда мугалимдардын орточо айлык маянасы канча? Мугалимдер 2000 евро менен баштайт, 2000 еврога жакын. Бул деген колго тийген акча. Андан сырткары дагы страховка төлөнөт. Ал автоматтык түрдө эмеден айлыктан кармалат. Кармалат. Страховка, налог булардын баардыгы автоматтык түрдө кармалат. Мугалимдерге тийген акча, колуна тийген 2000ден баштап стажга жараша 3500ге чейин барат. 3500, 4кө чейин жетет. Колуна алышат, налогтан, страховкадан. Налогтан, страховкадан. Негизи эле бул жакта страховка, налог мыйзамдары кандай Австрияныңчы? Бул жакта налог, страховка мыйзамдары өтө кандай десем, өтө строго. Өтө строго. Бул жакта мыйзамды бузбаш керек. Мыйзам менен эч ким бул жакта налогсуз, страховкасыз иштей албайт. Бул жумушка алынганда эле ошол контракт түзүлгөндө эле мынча налог кетет, мынча страховкага кетет, анан мынча колуңарга тиет деп бизге ушундай контракт келет. Ошондой контракт менен иштешебиз. Анан бул жакта страховкасыз, налогсуз иштөө расмий жумуштарда мүмкүн эмес. Медицина багытында кандай? Ушун жөнүндө деле айтып берсеңиз. Медицина багыты ошол страховкадан тартылган акча менен көбүнчөсү бекер болот. Бул жакта бир дары алып жатканда 7 евро эме бар. 7 евролук төлөнө турган акча бар. 7 евронун үстүн, өйдөсүн страховкалар төлөп берет.
мамлекеттик страховка же менчик страховкалар булар төлөп берет. Дарынын баасынын айырмасы жок. Дары эгер дары өзү 7 евродан арзан турса, өз баасын төлөшөт. 3 евро болсо 3 евролук баасын төлөнөт. А бирок 7 евродан кымбат болсо, мисалы кээ бир дарылар 2000 евро, 3000 евро, 5000 еврога чейин барган дарыларга дагы 7 евро төлөйбүз. Ошо. Биз билебиз, сиз учурунда ушул Венадагы кыргыз диаспорасынын жетекчиси болгонсуз, бир 3 жылдай. Ошол учурда негизи эле кандай иштер ишке ашты, анан негизи эле диаспоранын ынтымагы кандай биякта? Биздин диаспоранын ынтымагы күчтүү. Биз деген ошол Кыргызстандын каада салтын жана майрамдарын чогуу өткөзүп турабыз. Жана Кыргызстандан чыккан кинолорду уюштуруп, ошолорду чогуу көрөбүз. Ошо ар жыл сайын 31 августка карата биздин эгемендик күнүбүзгө карата майрам өткөзөбүз, чоң пикник өткөзөбүз. Ошол кээ бир учурда Словакиядан биздин жарандарыбыз келет, бизге келишти. Словакия, Чехиядан келишет. Ошо биз ынтымактуу бир диаспорабыз бар. Биз ошол элчилик менен жакшы иштешебиз. Ошол ар жыл сайын чогуу өткөзүп, чогуу жакшы иштешебиз. Ошол Норуздарды өткөзөбүз, майрамдарды, айт майрамдарында чогулуп, ушундай Кыргызстандын майрамдарын чогуу өткөзөбүз. Негизи эле бул жакка келем деген биздин жаштарга, билим алам деген, иштейм деген жаштар көп болуп атпайбы, чет өлкөгө чыгалы депчи. Ошолорго кандай кеңешиңизди берет элеңиз? Эми чет өлкөгө келем дегендер биринчи тил үйрөнүш керек. Эң биринчи тилди биринчи үйрөнүп, себеби бул жак университетке тапшырам дешсе дагы биринчи А1, А2 даражасында университет талап кылат, тил талап кылат. Ошону Кыргызстандан үйрөнүш керек, үйрөнүп, анан дагы Кыргызстандан бир профессиясы менен келип, ошол бул жактан дагы ошону өнүктүрүп кетсе болот, улантып кетсе болот ошол профессиясын. Айтар сөзүм ошол. Тил үйрөнүп, үйрөнүш керек. Тил үйрөнүш керек. Себеби тил албаса кыйналып калат. Анан бул жакка келип эле бул жакта жумуштар табылып кетет. Оңой Европа бардым деген ал кичине жомогураак кичине. Бул тил билбесең, визаң жок болсо, кыйналып калышат. Ошондой учурлар да болду бул жакта. Келип тил билбей, жол билбей, анан кайра кыйналып 2 ай ичинде кайра кайткандар болду. Бул жакта страховка жана налог строго болгон үчүн бул жакта мындай кара жумуштарда иштеп кетем деген кичине кыйыныраак. Кайра билим берүү тармагына өтсөк, негизи эле ушу билим берүү тармагында кандай тажрыйбаларды биз Кыргызстанда колдонсок болот, эмнелерди булардан биз өзүбүзгө алсак болот? Эми биринчиден бизде мектеп имараттары салыныш керек. Жеткиликтүү түрдө класстар болуш керек. Балдарды класстарга тыгып салбай, мындай 40-50дөн азыр Кыргызстанда лимит канча билбейм, бирок азыраак 25тен болсо. Азыр бизде 45-50 да? Анан эми 45 анчалык шарт болбосо да, 45-50 шарт болбосо да бир класска 2ден мугалим берип, ошондой жардам берилсе жакшы болот.
ошо. Андан сырткары негизи эле ушул бул жерде деле билим берүү тармагында эгерде мектепке мугалимди алып атканда аттестация өтөбү же кандай кылып алат? Бул жакта мектепте аттестация деген нерсе жок. Себеби университетти бүтүрүп атканда эле, университетти бүтүрүп диплом алган нерсеси бул аттестация деп эсептелет. Бул университетте өздөрү татаал, окуш кыйын, анан бүтүргөндөр, колундагы диплом болгондор алар аттестация өткөнгө кереги жок аларга. Негизи эле кайсы өлкөлөрдүн диплому Австрияда өтөт? Австриянын диплому өтөт, өзүнүн Австриянын диплому өтөт. Германиянын диплому, Швейцария диплому өтөт. Көбүнчө ошол жакта. Кыргызстандан дипломун ал бияка келгенден кийин кайра окуш керек, Бул жакта нострификация кылып окуп, ошо үстүнө окуп, сабактарды кабыл кылса, ошону үстүнө окуш керек. Окуш керек, Мындай суроода негизи эле алыста жүргөн биздин мекендештердин патриотизм өтө күчтүү болот да. Анан Кыргызстанда болуп аткан окуяларды көрүп, силер деле мындай карап турасыңар да, жаңылыктардан көрүпчү. Келечекте Кыргызстанды кандай көрөсүз? Кудай буйруса, мындай жакшы жагынан. Кыргызстандын ар дайым биз оптимизм менен көрөбүз. Ар дайым, себеби Кыргызстанда чет өлкөгө чыгып, чет өлкөдө ордукту көрүп, тажрыйба алып, иштеп келген жараңдарыбыз көп, ошо кыргызстандыктарыбыз көп. Ошолордун чоң пайдасы тиет деп ойлойм. Анан Кыргызстан дагы демократиялык өлкө болгон үчүн өнүгөт деп күтүп атабыз. Өнүккөндө биз аябай кубанабыз бул жакта туруп. Анан чет өлкөдө жүргөн жараңдарыбызды чоң бир Кыргызстанга салым кошкон фабриканын мүчөлөрү деп эсептейм. Себеби Кыргызстан биз канчалык бул жакта эмгектенсек дагы Кыргызстанда ар дайым Кыргызстанга үй алып, антип, туугандарга жиберип, ошентип бир ошондой салым кошобуз. Эми бул салым дагы түзмө-түз, эч кандай чыгашасы болбогон салым. Түзмө-түз Кыргызстандын экономикасына, Кыргызстандын ошол жашоосуна тиешеси болгон нерсе деп ойлойм. Ошого чет өлкөлүктөр, чет өлкөдө жашаган кыргызстандык жараңдарыбыз чоң бир фабриканын мүчөлөрү, Кыргызстандагы баягы эң чоң доход алып келген фабриканын мүчөлөрү деп ойлойм. Азыр сизге эми эркин микрофон берели. Өзүңүздүн каалоо тилектериңизди айтып, Кыргызстанга саламыңызды айтсаңыз болот. Биринчиден мен өзүм дзюдо менен машыкканмын. Ошол дзюдоисттерге салам, ысык салам Австриядан. Ошо бул жакта дагы дзюдо тармагында иштедим, дзюдо тренер болуп иштедим. Ошо. Анан Кыргызстанга ийгилик, биз ар дайым жүрөгүбүз Кыргызстан деп согот, ар дайым. Биз баягы эл деген бирөөнүн бир жерде пайдасы болсо, мисалы Австриядагы бир кыргызстандык жараңдын Австрияга пайдасы болсо, же Новая Зеландиядагы, Жаңы Зеландиядагы бир Кыргызстан жараңынын ошол жака пайдасы тийсе, мен ойлойм, биз түзмө-түз ошол Кыргызстанга да чоң салымыбыз тиет, чоң жардамыбыз тиет. Ошо ийгилик каалайм, ар дайым позитивдүү ойлонуп, ошо позитив каалайм. Баарыңыздарга ысык салам. Алидин мырза, сизге чоң рахмат. Ушул Австриянын Вена шаарында бизге интервью берип, биздин ушул мекендештер долбооруна катышып бергениңиз үчүн. Анан биздин компаниянын атынан кичинекей белектер бар. Ошону кабыл алып коюңуз. Силерге да чоң рахмат. Анан башыңыз аман болсун деп, мондай кыргыздын калпагын алып келгенбиз. Сизге ушуну кийиз койгонго уруксат берсеңиз. Чоң рахмат.
Başınız aman bolsun. Денсаулыкта болуңуз, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат. Анан бул биздин Doğru Life Media YouTube каналынан атынан кичинекей белектер. Чоң рахмат, чоң рахмат.